Ошентип дагы бир жылды артка таштап, элибиз менен чогуу мусулман элинин жаңы жылына, жаңы күнгө багыт алып отурабыз. Бүткүл мусулман калкы белгилеп жаткан Нооруз майрамы республикабыздын 2 борборунда өзгөчө шаң менен болуп өттү. Ош шаарынын борбордук аянтына жык толгон элдин маанайын көтөрүү максатында башка мамлекеттик организациялар менен катар Кыргыз-Өзбек университетинин жамааты да өз активдүүлүгүн көрсөтө алды. Бул күнү ар кандай шаан шөкөт, оюн зооктордон сырткары жергибизде жашап байыр алып келген ар бир калктын үрп-адат, каада салттары кеңири чагылдырып берилди. Кыргыз-Өзбек университети тарабынан уюштурулган маданий иш-чаралардын басымдуу бөлүгү түштүк жергесиндеги эки элдин достугун, ынтымагын бекемдөөгө багытталган. Андыктан Нооруз күнү да окуу жайыбыздын жетекчилигинин кийлигишүүсү менен борбордук аянттан бөлүнгөн тиешелүү жерге кыргыздын боз үйү тегилип, андан сырткары өзбек элинин каада салт үрп-адаттары көрсөтүлүп, улуттук тамак аш көргөзмөсү уюштурулду. Майрамдык маанай шаңдуу ыр бий менен коштолуп, келген конокторду кайдыгер калтырбады. Ошондой эле уюштурулган иш-чара атайын түзүлгөн комиссия тарабынан эң жогорку деңгээлде өткөндүгү баса белгиленди. Улуу Нооруз майрамын белгилөө салтанаты ушул менен эле чектелбестен Кыргыз-Өзбек университетинин жалпы жамааты студенттер үчүн да өзгөчө уюшкандыкта болуп өттү. Салтка айланган бул майрамды быйылкы жылы окуу жайыбыздын социалдык коллежинин жамааты өз мойнуна алышкан. Мына Кудайга шүгүр, 2016 жылдын жаз мезгили дагы келди. Ушул жылы Кыргыз-Өзбек университети сүмөлөк кайнатууга ниет кылдык эле. Будайыбыз өнүп, өсүп көгөрүп, мынакей даяр болду. Тартып, сүзүп, казанга куяр алдында турабыз. Аталган коллеждин мугалимдери уюштурган майрамдык салтанат баш аягы 2 күнгө созулуп, Нооруз майрамын тозуунун символу болгон сүмөлөк кайнатуу аземинен башталды. Ага эжелерибиздин күнү бою казандын башында сүмөлөк аралаштырып, келе турган жылдын берекелүү, мол түшүмдүү жана көптөгөн ийгиликтерди жаратышын тилеп жатышты. Жакшы тилек менен, ойлорубуз менен ушул майрамды өткөрүп баштадык. Эмне айтабыз? Элибизди, журтубузга тынччылык каалайбыз. Университетибиздин өсүшүн, өнүгүшүн чын көңүлдөн жакшы тилектер менен айтып, ушул элдин бардыгын Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Түнү бою кайнатылган сүмөлөк эртеси эртең менен өткөн бабаларыбызга Куран түшүрүү менен ачылып, алгач аксакал мугалимдерибизден тартып, жалпы жамаатка таркатылды. Биздин социалдык университеттин социалдык коллежинде мындай майрамдарга дайыма жакшы жапатырмак, коллектив, ынтымактуу биримдикте ушундай майрамдарды өткөрүп, дайыма жакшы жактарын көрсөтүп келет. И мынау келе жаткан жаңы жылда, айрыкча мынау биздин мусулман дүйнөсүндө күтүп алып жаткан жаңы жылда мен ушул университеттин жамаатына, анын ичинде социалдык коллеждин жамаатына мен дагы ушу кааларым ушул жакшылыктарды, барчылыкты, токчулукту, берекелүү жыл болсун. Ар бир үй бүлөдө жылмаюулар болуп, жакшылыктар коштосун и иштеринде ийгиликтер болушун каалап кетем. Аба ырайынын кескин төмөндөшүндө жамгырдын себелеп жааганына карабай, Нооруз салтанаты кызууланып жатты. Келген коноктор социалдык коллеждин студенттери тарабынан даярдалган Кыргыз элинин улуттук тамак аш көргөзмөсүнө күбө болуп, даамоз тийишти. Тактай кетсек, мында жасалган тамак аштар эч кандай химикатсыз табигый продукциялардан даярдалгандыгы жана ооздон кеткис даамы менен өзгөчөлөндү. Нукура кыргыз айылынын жашоо турмушун чагылдырган театралдаштырылган оюн зоок кечеси окуу жайдын спорттук залында улантылды. Алгач Ума энебиз ысырык салып аластап, бүткүл элине ак батасын берди.
Эзелтен келе жаткан кыз узатуу, баланы бешикке салуу, тушоо кесүү тойлору көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулай алды. Айрыкча кыз узатуу тоюнда көргөзүлгөн салт санаалардын жеткиликтүү аткарылгандыгынан улам олтургандар өздөрүнүн кадимки үйлөнүү тоюнда жүргөндөй таасир калтырды. Бардыгыңыздарды ачылып гүлдөй бактары жайнаган, мукамдуу куштары сайраган жал эле чыгыш элдеринде салттуу түрдө белгиленип келген улуу майрамыбыз, Норуз майрамыбыздар менен чын жүрөгүмдөн өзүмдүн атымдан жана биздин университеттин жетекчилигинин атынан, ректораттын атынан баардыгыңыздарды куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эске салсак, Кыргыз-Өзбек университети көп улуттуу студенттердин окуу жайы жана ошондой эле окутуучу жамаат да улуттар арасындагы достукту, ынтымактыкты бекемдөө максатында ар кандай майрам, маданий иш-чараларды үзгүлтүксүз эң жогорку деңгээлде уюштуруп келишет. Барчынай Танекулова, Дарбан Алайчиев, Кыргыз-Өзбек университети.